Құранда момындарды сыпаттаған жүз өзгөчөлүк. Адамдар арасында адилеттүүлүк менен өкүм кылышат. Алар Аллахка шерик кошпойт. Намысын, уятын курушат. Акыйкатты билип туруп жашырышпайт. Намаздарын хушу, коркуу менен туура тартипке ылайык окушат. Ата-энесине жада калса уф деп дагы айтпайт. Пайдасыз иштерден оолак болушат. Мал мүлкү жана жаны менен жихад аракет кылышат. Такыр божомолго таянышпайт. Наадандар менен талашып тартышпайт. Жалаакерлердин айыптоолорунан коркушпайт. Эч качан жалган сүйлөшпөйт. Аманатка кыянат кылышпайт. Убада берген соң сөзүнө турушат. Зекетин толук беришет. Жетимдин акысын такыр жешпейт. Сапардагы жолоочуларга жардам беришет. Капырларга каршы катуу өктөм, бири-бирине боорукер мамиле кылышат. Адамдардын кемчилигин кечиришет. Жалгыз гана Аллахка таянып ишенишет. Муктаждык жаралган учурда капырлар менен Аллахтын жолунда согушушат. Барчылыкта да, жокчулукта да садака кылышат. Ачуусу келген учурда ачууларын жутушат. Башкалардын кудайларын акаарат кылышпайт. Күнөөсүз бир жанды да өлтүрүшпөйт. Аллахтын аяттарын арзыбаган баага сатышпайт. Зынага такыр жакындабайт. Адамдарга сен мусулман эмессиң деп айтышпайт. Пайгамбарлардын эч бирин башкасынан ажыратып карабайт. Жер бетинде кичипейил, салаваттуу жүрүшөт. Эсепти туура кылышат. Адал жана таза нерселерди гана жеп ичишет. Эч качан жалгандан күбөгө өтүшпөйт. Сөздөрүн бурмалап, Аллахтын атынан жалган сүйлөшпөйт. Аллахтын аты аталганда жүрөктөрү титирейт. Жокчулуктун айынан балдарын өлтүрүшпөйт. Берген антын эч качан бузушпайт. Кудай үчүн кылам деп убада кылган жумушун аягына чейин чыгарышат. Аллах менен болгон келишимин аткарышат жана аны бузушпайт. Тууган ургуна жардам беришет. Жолдо калып кеткен жолоочуларга жана орулууларга жардам беришет. Муктаждарга жана туткундарга жардам беришет. Кембагалдык, оору сыркоо жана согуш учурунда сабыр кылышат. Аллах берген ырыскыларынан жакшылык гана жумшашат. Куранды терең түшүнүү менен окушат. Динде эч кимди мажбурлап кыйнабайт. Адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышат. Аныгы билингенге чейин өздөрүнө жакпаган нерселер жөнүндө талашпайт. Ар бир ишти кеңешип кылышат. Чындыгында жеңишке жетишкендер. Жалгыз гана Аллахка кулдук кылып, жалгыз андан гана жардам сурашат. Аллахтан чын жүрөктөн коркушат, тыйган нерселеринен оолак болушат. Жалгыз Аллахтан үмүт кылышат, андан башка эч кимден коркушпайт. Аллахка шүгүр кылышат, токчулукта көп, жокчулукта чөгүп кетишпейт. Шексиз ыйманга ээ болуп, Аллахтын ыраазычылыгын табуу үчүн аракет кылышат. Куранга бекем байланышкан, бүткүл амалдарын Куранга карап түздөшөт. Адамдарды Куран акыйкаттары менен эскертишет. Аллахтын ар бир нерсени көрүп, угуп турганын билишет жана ар дайым Аллахты эстеп турушат. Аллахтын алдында алсыз экендигин билишет. Ар бир нерсе Аллахтан экендигин билишет. Ызы-чууга берилбей, салкын кандуулук жана тоокел менен аракеттенишет. Акыретти чыныгы максат катары көрүшөт. Бирок бул дүйнө неаматтарынан да пайдаланып,
дүйнөдөгү өз үлүшүн унутпоого аракет кылышат. Жалгыз гана Аллахты жана момундарды дос тутуп сырдаш болушат. Акыл ээлери ар дайым ойгоо жана этият болушат. Үзгүлтүксүз момундар жана дин үчүн кызмат кылышат. Каапырларга каршы тынбастан пикир күрөшүн улантышат. Ордунан жылбастан, чайналбастан күрөш жүргүзүшөт. Акыйкатты сүйлөөдөн баш тартышпайт, адамдардан коркуп, акыйкатты жашырышпайт, жалаакерлердин айыптоолорунан коркушпайт. Аллахтын динине үгүт кылышат, түрдүү ыкмалар менен Аллахтын динине үгүттөө иштерин алып барышат. Орой болбой, мээримдүү жана жумшак мүнөздүү болушат. Ачууга алдырышпайт, жакшы күмөн кылып жана кечиримдүү болушат. Ишеничтүү адам болушат. Эң бир жогорку деңгээлде адамгерчиликтүү болуп, айланасындагыларга ишеним тартуулап турушат. Алар кооз мүнөз ээлери болушат. Жубайларына сылык сыпаа мамиле кылышат. Зулумдан жана өлтүрүлгөндөн коркушпайт. Кыйынчылыктарга чыдашат. Каапырлар тарабынан чабуулга дуушар болуп, тузактарга түшүшөт, шылдыңга кабылышат. Эч бир нерсени Аллахка теңеп окшоштурбайт. Каапырларга каршы этият болушат. Шайтанды жана анын жолун жолдогондорду душман көрүшөт. Эки жүздүүлөр менен күрөшүшөт, эки жүздүүлүктөн алыс болушат. Эки жүздүүлөрдүн аракеттерине каршы турушат. Ичимдик, кумар жана палачууга такыр жакындабайт. Ыйман келтирбегендердин сырткы жашоо зыйнатына берилип, азгырылышпайт. Байлык жана мансаптан таасирленишпейт. Ибадаттарга кылдат мамиле кылып, намаз, орозо жана башка ибадаттарды дыкаттык менен аткарышат. Көпчүлүктүн эмес, Аллахтын каалоосундай өмүр кечирет. Аллахка жакын болуу жана мыкты бир момун болуу үчүн чабалашат. Куранды өз ара өкүмдар кылып алышат. Ата бабаларынын артынан көр сымал ээрчип кетишпейт, Куранга ылайык аракеттенишет. Ысырапка жол бербейт, намысына бекем болуп, Аллах каалаган таризде үйлөнүшөт. Динди аша чапкандыкка жол беришпейт, курбанчылык кылуудан качпайт, тазалыкка көңүл бурушат. Момундардын артынан сүйлөбөйт, кемчилигин издебейт, көрө албастыкка берилбейт, Аллахтан кечирим сурашат. Куранды токтоп, маанисин түшүнүү менен окушат, тирүүлөрдү анын аяттары менен эскертишет. Бири-бирин мазакташпайт, какшыктабайт, каралабайт, жаман лакап ат койбойт. Акылын колдонушат, бири-бирине салам беришет, эсендик тилешет. Алар сөз угуп жана эң мыктысын ээрчишет. Алар жумшак, сылык сыпаа, маданияттуу жана көрктүү сүйлөшөт. Жалгыз гана Раббисин улуулашат. Жараткан баарыбызга ушул сыпаттарга ээ болууну насип этсин. Которуп даярдаган Нуриет Абдулазиз.